kind of magic. Химия бул бир түрдүү сыйкыр. Сиз материалды кесүүгө аракет кылсаңыз, ал кесилбей коет. Тескерисинче күчтүн таасиринен улам ал дагы да чыдамдуу болуп калат. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары уникалдуу касиеттери бар полимерлерди, мисалы автодөңгөлөктөрдү өндүрүү үчүн колдонулат. Биздин максат казакстандык жана эл аралык илимпоздордун өнөктөштүгүн өнүктүрүү жана грант алуу үчүн консорциумдарды түзүү. Жолдо баратып капысынан жагымсыз үн чыкты деп элестетиңиз. Сиздин автоунааңыздын дөңгөлөгү зыянга учураган. Токтоого, андан соң дөңгөлөктү оңдоого же алмаштырууга туура келет. Эгерде автоунаа дөңгөлөктөрү өз алдынча калыбына келип, зыяндан кийин дагы да бекемделе алсачы? Бул жараян толугу менен автоматтык түргө ишке ашсачы? Казакстандык илимпоз Алия Сембаева бул ойду чындыкка айландыруучу изилдөө жүргүздү. Ал уникалдуу касиеттери бар молекулаларды изилдеген. Бул молекулалар полимерди түзүп, зыянга дуушар болгондо кыйроонун ордуна дагы да бекем болуп калат. Өз алдынча калыбына келүүчү дөңгөлөктөр, сүрүлүүгө туруштук берген кийимдер Алия Сембаеванын эмгеги материалдардын күчүнө таң калтырган келечекке жол ачууда. Polymer mechanochemistry in general is very interesting topic when you Полимерлердин механохимиясы бул химия, инженерия жана физиканын кесилишиндеги кызыктуу тармак. Материал созулуп же бузулганда ага кандай күч менен таасир этсе болору жана бул күчтү кантип көзөмөлдөсө болору дайыма эле анык боло бербейт. Өзүмдүн изилдөөмдө мен чоң молекулярдык циклдерди изилдедим. Күчтүн таасири алдында бул молекулалар ачылат. Бул күчтүн алардын түзүлүшүнө кандай таасир этерин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул маалыматтар кийинчерээк материалдардын механохимиялык касиеттерин тереңирээк изилдөөгө жардам берүүчү татаал моделдерди түзүү үчүн колдонулат. can affect molecules. When we have protective clothes, for example, helmet or some Мисалы коргоочу жабдууларды, туулгаларды же аскердик түзүлүштөрдү карап көрөлү. Алардын өзгөчө касиеттери бар. Ок туулгага тийгенде же ага күч таасир эткенде материал өзүнүн абалын өзгөртүшү мүмкүн. Катуу заттан суюк абалга же суюктан катуу абалга өтөт. Бул процесстин кантип ишке ашарын жана аны кантип көзөмөлдөсө болорун мен үчүн изилдөө абдан кызыктуу болду. Бул үчүн материалдын негизги касиеттерин изилдөө абдан маанилүү. How you can control? Yes, you understand fundamental properties. For example, when the bullet hits like military. Мисалы ок коргоочу бетке тийгенде физикалык таасир анын абалын катуудан суюкка өзгөртөт. Күч жоголгондон кийин материал кайра баштапкы абалына кайтып келет. Бирок бул процессти байкоо жана аны башкаруу өтө татаал. Жана бул тармакта али көптөгөн чечилбеген суроолор бар. Ушунун баары менин бул долбоор менен алектенүүмө түрткү болду. Inspired to study these projects. Изилдөөчүлөрдүн тобу бул долбоордун үстүндө дүйнөдөгү эң ири автодөңгөлөк өндүрүүчүлөрдүн бири менен кызматташып иштешкен. Бул компания узак мөөнөттүү материалдардан жасалган дөңгөлөктөрдү түзүү жолдорун издеп, окумуштуулар менен күчтөрүн бириктирүүдө. Органикалык химия боюнча терең билими бар Алия Сембаева бул долбоорго чоң салым кошту. Ал тышкы таасирлерге адаптация боло алган молекулаларды изилдөөсүнүн жыйынтыктарын сунуштады. Бул маалыматтар мындан аркы иштеп чыгууларды так аныктоого жардам берип, тешилбес дөңгөлөктөрдү чыгарууга бир кадам жакындатты. Мындай кызматташтык илимий изилдөөлөр менен өнөр жайдын максаттары инновацияларды өндүрүштө ишке ашырууга жол ачаарын көрсөтөт. This project is very fundamental, but this knowledge will help
Бул долбоор фундаменталдуу мүнөзгө ээ, бирок анын жыйынтыктары өзгөчө касиеттери бар чоң полимерлерди, мисалы автошина өндүрүшүндө колдонулуучу материалдарды түзүүгө жардам берет. Полимердик механохимия таң калыштуу касиеттерге ээ. Мисалы сиз материалды кесүүгө аракет кылсаңыз, ал кесилбей коет. Күчтүн таасири астында ал тескерисинче бекем болуп калат. Бирок маселе жөн гана синтездөөдө эмес, полимерлерди кантип бекитүү, чоң молекулага таасир эткен күчтү кантип өлчөө жана алынган натыйжаларды кантип анализдөө керек экенин түшүнүү дагы маанилүү. Химия бул сыйкыр. Лабораторияда иштеп жатып, реакциялардын кандайча жүрүп жатканын, жаңы заттардын кандайча пайда болуп жатканын байкайсың. Жана бир нерсе түзүп жатканыңды, жаңы билимдерди ачып жатканыңды түшүнөсүң. Бул чыныгы сыйкыр. Мени Нобель сыйлыгынын лауреаттары шыктандырган. Алардын жаңычыл изилдөөлөрү химиянын көптөгөн тармактарын түшүнүү жолун түп тамырынан өзгөрткөн. Бул органикалык химия лабораториясы. Анда биз күнүмдүк жашоодо колдонууга керектүү жаңы материалдарды түзөбүз. Университетте биз графенди ийкемдүү телефон экрандары үчүн, ооруларды дарылоого арналган биоматериалдарды жана күн батареялары үчүн заманбап материалдарды иштеп чыгуунун үстүндө иштеп жатабыз. Бардыгы органикалык кошулмалардан башталат жана ушундай лабораториялардан башталат. Бул жерде биз аларды кайра түзүп, айкалыштырып, күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланган уникалдуу касиеттери бар жаңы материалдарды жаратабыз. Химия бизде коомдо негизги роль ойнойт жана анын мааниси өсө берет. Айрыкча Казакстандагыдай табигый ресурстарга бай өлкөдө. Биз бул ресурстарды өлкөгө көбүрөөк киреше алып келе турган жогорку кошумча наркы бар продукцияларга айлантышыбыз керек. Алия ушул университетте окуган жана биздин көптөгөн студенттерибиздей эле сонун натыйжаларды көрсөттү. Бүгүнкү күндө ал химияны, илимди жана коомду бириктирип, ошондой эле өнөр жай менен кызматташтыкты түзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Chemistry and science and the society through liaising with industry. From high school, I started to fascinate by chemistry. I did my bachelor. Мектепте окуп жүргөн кезден баштап химияга кызыгып калдым. Мен химия боюнча бакалавр даражасын алдым. Андан кийин билимимди Улуу Британияда улантып, магистрдик диссертациямды коргодум. Химия бул бир түрдүү сыйкыр. Материалдарды айкалыштыруу, реакцияларды байкоо. Бул процесстердин жүрүшүндө ар кандай түстөрдүн пайда болушу мунун баары чындап эле кызыктуу. Менин үй бүлөмдө илимпоздор жок, бардыгы экономика тармагында иштешет. Бирок менин үй бүлөм ар дайым менин чечимдеримди колдоп, мага көңүл буруп, жардам берип турушту. Алардын колдоосу менен мен чет өлкөдө доктордук даража алдым. Мен теннис жана йога менен алектенем. Кадимкидей аптасына 2 жолу теннис ойнойм, ал эми йога менен ишемби жана жекшемби күндөрү алектенем. Tennis, and for yoga I usually go on Saturday and Sunday. Алия Симбаева органикалык химия тармагындагы изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын жогорку талдоого ээ болгон илимий журналдарда жарыялаган. Ал илимий басылмалар чоң роль ойнойт деп эсептейт, бирок азыр бул жетишсиз. Алия илим коомго жакыныраак болушу керек деп ишенет. Ошондуктан окумуштуулар өз ачылыштары менен социалдык тармактар аркылуу бөлүшүп турушу маанилүү деп эсептейт. Бул илимди популярдаштырууга, изилдөөлөрдүн маанилүүлүгүнө көңүл бурууга жана жаштарды бул жолду тандоого шыктандырууга жардам берет. Илимдеги 10 жылдан ашык убакыт Алияга уникалдуу тажрыйба берген. Аны башкалар менен бөлүшүү маанилүү деп эсептейт. Definitely there were moments when I wanted to leave science. Илимден чыгып лабораторияны таштап кетким келген учурлар болду. Себеби кээде катачылыктар өтө көп болуп, андан чарчап каласың. Мисалы, магистратурада окуп жүргөндө мен акыркы этапты бүтүрүп, моделдик продукт алышым керек болчу. Бирок 3 ай бою эч нерсе кылууга жетише албадым. Мен 50-гө жакын ар кандай шартты сынап көрдүм, бирок натыйжага жете алган жокмун. Мындай учурларда мотивацияны жоготуп,
эмне кыларыңды билбей каласың. Анткени лабораторияда сен изилдөө долбооруң менен жалгыз каласың. Definitely you have your supervisor who helps you, but you have to do this work alone. And after, I don't know, it was. Албетте, менде мени колдогон илимий жетекчим бар болчу, бирок ишти баары бир өзүм бүтүрүшүм керек эле. Алдымышка жакын жолу аракет кылган соң дагы эле керектүү продукт ала алган жокмун. Ошондо менин жетекчим айтты: эгер сен органикалык химик болсоң, толук синтез процессинде алдыга жылуу үчүн жок дегенде 200 ар кандай шартты сынап көрүүгө даяр болушуң керек. Ошентип балким 61 ирет аракет кылганда мен акыры керектүү продукт алууга жетиштим. 61th trial I could get this product. Илимий изилдөөлөрдө чоң ийгиликтерге жетишкенден кийин учурда Алия Симбаева илимий менеджмент менен алектенет. Окуу учурунда эле ал бул багытта алгачкы кадамын жасап, Улуу Британиядагы Казакстандык докторанттар ассоциациясын негиздеген. Ассоциация 150-гө жакын PhD студенттерин жана бүтүрүүчүлөрүн бириктирип, жаш окумуштуулар үчүн тажрыйба алмашуу жана колдоо платформасын түзгөн. So this association of PhD students from Kazakhstan in the UK was created in 2017. Бул Улуу Британиядагы казакстандык докторанттардын ассоциациясы 2017-жылы түзүлгөн. Алия бул ассоциациянын лидери болгон. Бул Улуу Британиянын университеттеринде PhD программаларында окуган биз үчүн өтө оор мезгил болчу. Анткени докторантура көп күч аракетти талап кылат. Жана долбоорду белгиленген мөөнөткө аяктоо кыйынчылык жараткан учурлар болот. Ассоциация өз ишин бейформал платформа катары баштаган. Анда маанилүү суроолорду талкуулап, окшош тажрыйбасы бар адамдарды жолуктуруп, докторанттар туш болгон көйгөйлөр тууралуу сүйлөшсө болчу. Убакыт өткөн сайын ал расмий уюмга айланып, маанилүү илимий маселелерди талкуулоо, ой бөлүшүү, коомдук иш-чараларды, конференцияларды уюштуруу сыяктуу иштерди аткара баштадык. Ар жылы бизге Улуу Британиядагы ар кандай университеттерде окуу тажрыйбабызга кызыккан көптөгөн адамдар кайрылат. Алгачкы кадам катары биз аларды ошол эле университетте окшош тажрыйбасы бар ассоциациядагы кесиптештерибизге багыттайбыз. Кээде мамлекеттик органдардан, эл аралык же коммерциялык эмес уюмдардан кайрылуулар келип түшөт. Аларга долбоорлору үчүн белгилүү бир тармактагы эксперттер керек болот. Мындай учурларда биз ассоциацияга билдирүү жиберип, тиешелүү тажрыйбасы бар жана долбоорго катышууга даяр адам бар жогун текшеребиз. Ал бул ассоциацияны волонтердук долбоор катары түзүп, аны бир нече жыл бою ыктыярдуу негизде жетектеген. Бул Алиянын башкаларга жардам берүүгө, адамдарды бириктирүүгө жана коомдун өнүгүшүнө салым кошууга канчалык умтулаарын көрсөтүп турат деп ойлойм. Paying back to society and the government. С Алией Симбаевой мы познакомились в период пандемии в 2020 году. Биз Алия Симбаева менен 2020-жылы пандемия учурунда таанышканбыз. Ошол учурда мен илим комитетин жетектеп тургам. Ал мезгилде биз жаш окумуштуулар менен университеттин жаш окумуштуулар кеңеши жана илимди өнүктүрүүгө, жаш изилдөөчүлөрдү колдоого багытталган бардык коомдук бирикмелер менен активдүү иш алып барып жатканбыз. В объединении была Британская ассоциация PhD-докторов, которую возглавляла Алия Симбаева, и они постоянно обращались в Министерство, Комитет науки. Алия Симбаева жетекчилик кылган Улуу Британиядагы PhD докторлордун ассоциациясы эң активдүү бирикмелердин бири экенин белгилей кетким келет. Алар илим комитетине мыйзамдарды жакшыртуу, илимди өнүктүрүү институттарын реформалоо, мамлекеттик илимий техникалык экспертизаны өркүндөтүү, бюджеттик каржылоонун адилеттүү жана ачык бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу, жаш окумуштуулардын ролун күчөтүү, жаңы мыйзамдарды кабыл алуу зарылдыгы жана илимий долбоорлорду коммерциялаштыруу үчүн салыктык жана башка жеңилдиктерди киргизүү маселелери боюнча сунуштарын дайыма берип турушчу. Введение налоговых и других преференций для коммерциализируемых проектов. Многие из ее предложений тогда легли в основу. Анын сунуштарынын көпчүлүгү ошол кезде өкмөт токтомдорунун долбоорлоруна негиз болуп, казак илимин өнүктүрүү процессин өркүндөтүүгө олуттуу салым кошкон. Совершенствование вообще всех процессов в развитии казахстанской науки. Она объединила молодых казахстанцев. Ал мыкты билим алган, ошол эле учурда өз өлкөсүнө кызмат кылууга жана илимди өнүктүрүүгө салым кошууга умтулган жаш казакстандыктарды бириктирди.
Бул ассоциациянын мүчөлөрү илимде кандай стандарттар болушу керектигин гана билишпестен, ошол жогорку стандарттарды биздин өлкөдө ишке ашырууга аракет кылышат. Стремятся эти высокие стандарты реализовать и в нашей стране. Азыркы учурда Алия Симбаева Казакстандагы илимий долбоорлорду башкаруу менен алектенет. Илим фондунда ал жаш окумуштууларды колдоого жана бюджеттик каржылоону ачык бөлүштүрүүгө багытталган демилгелер үчүн жооптуу. Анын негизги долбоорлорунун катарына илимий иштеп чыгууларды коммерциялаштырууда салыктык жеңилдиктерди киргизүү жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты өнүктүрүү кирет. I work directly with the international programs. Мен эл аралык программалар менен иштейм. Мисалы, Horizon Europe жана Евро биримдиктин башка программалары, гранттарды сунуштаган уюмдар менен кызматташам. Биздин милдет казакстандык жана эл аралык окумуштуулардын ортосунда өнөктөштүктү өнүктүрүү, гранттарды алуу үчүн консорциумдарды түзүү. Consortium for grants. Young researchers are a key in Kazakhstani scientific system. Жаш изилдөөчүлөр бул Казакстандын илиминин негизи жана биз аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Бул үчүн атайын механизмдер каралган. Мисалы, эгерде тажрыйбалуу окумуштуу грантты карыз тапшырып жатса, анын командасында жаш изилдөөчүлөрдүн саны кеминде 40% болушу керек. Биз ар кандай тармактарда өнөктөштүктү өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. Мисалы, Евро биримдик менен кызматташууда жашыл технологиялар, сейрек кездешүүчү металлдар жана айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу тармактар боюнча келишимдерибиз бар. These areas as priority areas. В настоящее время фонд науки реализует проект в рамках. Азыркы учурда Илим фонду максаттуу каржылоо программасынын алкагында долбоорду ишке ашырууда. Бул долбоор илимий изилдөөлөрдү коммерциялаштыруунун жөнгө салуу механизмдерин өркүндөтүүгө багытталган. Анын алкагында саясат топтомдору жана методикалар, регламенттер иштелип чыгууда. Изилдөө тобунун негизги бөлүгүн жаш окумуштуулар түзөт. Бул долбоорду башкаруудагы зор роль Алия Симбаевага жүктөлгөн. Ал Британияда PhD даражасын коргоп жатып, алган тажрыйбасын толугу менен колдонуп жатат. В Британии фонд науки является национальным координационным центром рамочных программ Европейского Союза, в том числе и программы Horizon. Илим фонду Евро биримдиктин алкактык программаларынын, анын ичинде Horizon Евро программасынын улуттук координациялык борбору болуп саналат. Бул тажрыйба Европа биримдигинин ийгиликтүү механизмдерин изилдеп, Казакстанда колдонууга, ошондой эле аларды адаптациялоого мүмкүндүк берет. Бул долбоордун алкагында саясат топтомдору иштелип чыгат. Анын ичинде интеллектуалдык менчикти башкаруу, билимди берүү, автордук укуктарды берүү, интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча сунуштар иштелип жатат. Бул же белгилүү бир мекемеге, же ар бир окумуштууга ылайыктуу түрдө адаптацияланат. На каждого ученого. When we compare our science 10 years ago and now, Эгер биздин илимдин абалын 10 жыл мурунку жана азыркы абалы менен салыштыра турган болсок, ал кыйла алдыга жылганын байкаса болот. Бүгүнкү күндө илимий изилдөөлөр жана аларды коммерциялаштыруу үчүн көбүрөөк каражат бөлүнүп жатат. Изилдөөчүлөрдүн саны көбөйдү. Казакстанда жана чет өлкөлөрдө даражаларын алган докторанттардын саны өстү. Инфраструктура өнүгүп, гранттардын спектри кеңейди. Анын ичинде технопарктарды каржылоо жана ири бюджеттер менен мега гранттар кошулду. Биз илимди өнүктүрүү үчүн каржылоо көбөйөт деп үмүттөнөбүз. Эл аралык өнүктөштүктөргө өзгөчө көңүл буруу маанилүү. Бул биздин окумуштуулардын чет элдик кесиптештери менен кызматташып, алардын ишинин жыйынтыктары дүйнөлүк деңгээлге колдонулушуна шарт түзөт. and their results could be scaled at the global level. Илим пайда алып келиши үчүн идеялар жана изилдөөлөр менен гана чектелбейт. Бул процессти мыкты башкара билүү зарыл. Окумуштуулардын иштөөсү үчүн кантип шарттарды түзүү керек, ресурстарды туура бөлүштүрүү жана кайсы долбоорлорду колдоону чечүү сыяктуу суроолор тактыкты, стратегиялык ой жүгүртүүнү жана процессти түшүнүүнү талап кылат. Алия Симбаева бул казак илиминин жүзү. Ал изилдөөчүлөр, мамлекет, эл аралык уюмдар жана бизнес ортосунда көпүрө түзөт. Анын илимий тажрыйбасы натыйжалуу менеджментти түзүүгө жана Казакстанда илимий идеялар иштеп жаткан технологияларга айланган экосистеманы түзүүгө жардам берет.